Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Москвадагы жеңиш парадындагы кыргыз делегациясы. Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов соц тармактагы баракчасына Москвадагы жеңиш парадына катышкан кыргыз делегациясынын сүрөтүн жарыялады. Делегациянын курамы Адылбек Касмалиев, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Жээнбек Кулубаев, тышкы иштер министри Муратбек Азымбакиев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Марат Иманкулов, Коопсуздук кеңешинин катчысы Гүлнара Клара Самат, Кыргыз Республикасынын РФдеги элчиси Улан Ниязбеков, ички иштер министри Аскарбек Жаныбеков, Айыл чарба министри Тилек Текебаев, транспорт жана коммуникация министри Данияр Амангелдиев, экономика жана коммерция министри Кудайберген Базарбаев, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Талайбек Ибраев, энергетика министри Нурдан Орунтаев, Бишкек шаарынын мэринин орун басары. Делегациянын башчысы президент Садыр Жапаров параддагы кесиптештери менен алдыңкы катардан көрдү. Булак Спутник Кежи. Путин: Россияга каршы согуш жарыяланды. Россияга каршы кайрадан согуш жарыяланды. Бирок мамлекет эл аралык терроризмге каршы сок куруп, өзүнүн коопсуздугун жана Донбасстын жашоочуларын коргоду. Бул тууралуу РФ президенти Владимир Путин билдирди. Биздин Пекинге каршы кайрадан чыныгы согуш жарыяланды. Бирок биз эл аралык терроризмге каршы сок курдук. Донбасстын жашоочуларын коргоп, өзүбүздүн коопсуздугубузду камсыздайбыз, деди Путин жеңиш парадында. Ал ошондой эле Россия үчүн батышта дагы, чыгышта дагы дос эмес элдер жок экенин белгиледи. Булак Спутник Кежи. Путинге Кыргызстандын эл аралык көйгөйлөр боюнча так позициясы айтылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусияга болгон расмий сапарынын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев маалымат каражаттарына комментарий берди. Кулубаевдин айтымында, эки президенттин Москвадагы кеңейтилген жана тар жолугушуусунда саясий кызматташтык талкууланды. Эки өлкө тең Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда эч кандай саясий карама-каршылык жок деген пикирге келишти, деди Кулубаев. Ал ошондой эле негизги сүйлөшүү соода-экономикалык мамилелер тууралуу болгонун айтты. Көптөгөн долбоорлор орус тарапты кызыктырды. Алар ири КЭСтерди куруу, Кыргызстандын ичиндеги темир жолду жана эл аралык линияны куруу жана башкалар катышып инвестиция сала турган долбоорлор, деди ал. Эки тарапта эл аралык проблемаларды талкуулашты. Биз өзүбүздүн так позициябызды айттык. Орус тарап муну оң кабыл алып, бул суверендүү өлкөнүн позициясы экенин билдирди, деди тышкы иштер министри. Булак Зарньюз Кежи. Путин: жеңишке СССРдин бардык эли жапырт салым кошкон. Улуу ата мекендик согушта жеңишке жетүү үчүн СССРдин бардык эли өз салымын кошкон. Бул туурасында Россиянын президенти Владимир Путин Кызыл Аянтта болгон парадта сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Ал бүгүн Москвада көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин лидерлери чогулганы өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Мен мындан ата-бабаларыбыздын эрдигин ардактаган, сый мамилени көрүп турам. Алар биргеликте салгылашкан, биргеликте жеңишкен. Жалпы жеңишке жетүү үчүн СССРдин бардык эли өз салымын кошкон. Биз ал тууралуу ар дайым эстеп жүрөбүз. Кандуу согуш өмүрүн алган адамдардын баарына таазим этебиз. Алардын балдарынын, кыздарынын, ата-энесинин, чоң аталарынын, күйөөсүнүн, жубайынын, ага-инилеринин, эже карындаштарынын, туугандарынын жана досторунун алдында да таазим этебиз, деди Путин. Беле кетсек, Москвадагы парадка катышуу үчүн Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын президенттери барган. Булак Спутник Кежи. Балбан Мерим Жуманазарова ата-энесине автоунаа жана батир белек кылды. Маалыматты Супер Кечи порталына Балбан кыздын сиңдиси Сезим Жуманазарова тастыктады. Ата-энебизди Дубайга эс алууга жөнөткөн элек. Алардын келишине сюрприз кылып, Мерим эжем, атама Тойотарав 4 үлгүсүндөгү автоунаа, ал эми апама 1 бөлмөлүү батир белек кылды, дейт ал.
Булак Суперкежи.